Өмүрбек Текебаев Тилек Токтогазиевдин оозу менен айттыра баштады. Халва деп айткандан оозуң таттуу болуп кетпейт. Ошол сыңар эле Жапаров менен Ташиевдин достугуна доо кетти. Эки достун ортосунда ажырым пайда болду деп айта бергенден эле достук бузулуп кетпешин бийликке кыртышы сүйбөгөндөр бүгүнкү бийликтин каршылаштары качан түшүнүшөт. Бирок бүгүнкү бийликти алсыратып, эл көзүнө мокочу көрсөтүп, элдин ишениминен кетирүүнү каалагандар ушул теманы байма-бай козгоп, кайра жазып, каалоону чындыктай берүүдөн чарчашпады. Сыягы ушинтип жазып айта берсек эле, эл ишенип Ташиев Жапаров достугуна доо кетет деп ойлошот окшобойбу? Аталган темага эми Өмүрбек Текебаев кайрылды. Өзүнүн оюн, пикирин башкалардын ооздору менен айтып, таңуулап көнгөн карт саясатчы бул ире саясаттагы балакай Тилек Токтогазиевдин оозу менен айттырды. Дегенибиз, Тилек Токтогазиев маалымат каражатына Ташиев менен Жапаров бийликти бөлүштүрө албай жатат, бийлик талашууда, достуктары бузулду дегендейди пикирин айтты. Мындай пикирин айтаардын алдында ал Өмүрбек Текебаев менен жолугуп, баарлашып, партиянын катарына кошулган маалым болгон. Көрүнүп тургандай, шамал кай жактан согуп жаткан, Токтогазиевдин кимдин пикирин билдирген түшүнүү кыйын деле эмес. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Чек арада ок атылып, кырдаал жайгарылды. 24 июлда Баткендин Көкташ айылында Кыргыз-Тажик чек арасында катталган чатак боюнча президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү маалымат таратып, кырдаал жайгарылганын билдирди. Расмий маалыматта Көкташ айылында Кум-Мазар деген жерде эки тараптан тең чек арачылар ок чыгарганы айтылат. Чатакташууга чек арадагы талаштуу тилкеде тажик жарандары тазалоо иштерин жүргүзгөнү себеп болгон. Учурда абал туруктуу, жеринде эки тараптын чек ара кызматтары Баткен район акими жана тиешелүү күч түзүмдөрүнүн жетекчилери ортосунда сүйлөшүү жүрүүдө. Жарат алгандар жок деп айтылды облустук бийлик тараткан билдирүүдө. Кыргызстандын чек ара кызматы Баткендин Кум-Мазар жеринде тажик жарандары кыргыз тарап менен макулдашпастан тазалоо иштерин жүргүзүп баштаганда чатак чыгып кеткенин кабарлады. Ал жерге Кыргызстандын чек арачылары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундары барышкан. Тажик тургундары кыргыз тараптын иш-чараларды токтотуу талабына көнгөн эмес. Эки тараптын кайым айтышуусу мушташ бири-бирине таш ыргытууга жеткен. Кыргызстандын чек арачылары ок чыгарып, ага жооп катары тажик чек арачылары ок аткан. Кыргыз тарапта жаракат алгандар жок деп айтылат чек ара кызматынын маалыматында. Эки өлкөнүн чек ара кызматынын өкүлдөрү окуядан кийин жолугуп сүйлөштү. Жолугушууга эки тараптын жергиликтүү бийлик башчылары жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да катышкан. Кыргызстандын Кум-Мазар жана Тажикстан Саманен жерлеринде кандайдыр бир чарбалык иштерди жүргүзбөө тууралуу макулдашылды деп айтылды чек ара кызматы тараткан билдирүүдө. Чатактарды алдын алуу үчүн эки өлкөнүн чек арачылары менен күч кызматкерлери биргеликте иш алып бармай болду. Озодо радиосу жергиликтүү тургундарга шилтеме берип, кыргызстандык чек арачылар биринчи болуп ок чыгарганын жазды. Ага тажик чек арачылары жооп кылганын айтылат. Тажикстандык тургундардын айтымында алар Кум-Мазар деген жерде ишембилик кылып жатканда чыр чыкты. Исфаран акимчилиги жергиликтүү бийлик өкүлдөрү окуя болгон жерге барып чатактын себептерин иликтеп жатканын маалымдады. Тажикстандын Азия Плюс басылмасы Исфара администрациясынын басма сөз кызматына таянып, жергиликтүү бийлик окуя болгон жерге кеткенин жазды. Басылма бир аскер жаракат алган кабарланып жатканын маалымдады. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевди туулган күнү менен куттуктады. Бүгүн 24 июлда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдайт. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө президент Садыр Жапаров Өзбекстан президентинин туулган күнү менен куттуктап, ага күч кубат, ошондой эле Өзбекстанды өнүктүрүүгө багытталган иштерине ийгиликтерди каалады. Мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевдин жетекчилиги алдында Өзбекстан Республикасында калктын жашоо деңгээлин жогорулатууга жана жогорку темптеги экономикалык өсүштү камсыз кылууга багытталган маанилүү өзгөрүүлөр болуп жаткандыгын баса белгиледи. Садыр Жапаров боордош Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташтык потенциалы жогорку экенин канааттануу менен белгилеп, мындан ары эки тараптуу байланыштын бардык комплексин өркүндөтүү максатында мамлекет башчысы президент Шавкат Мирзиёевди ага ыңгайлуу болгон учурда Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапар менен келип кетүүгө чакырды. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Канбек Усмоналиев мени мамлекеттик кызматка койгондон коркуп жатышат. Бир гана арманым президент мени чакырып туруп, өзүнүн кадрдык ою бар экенин эле айтып койгондо, мен толеранттуу адам катары макул болуп тынчып калмакмын, деди бүгүн 24 июнда Назар Ньюс маалымат агенттигине экс-депутат Канбек Усмоналиев. Канбек агай, неге сизге мамлекеттик катчылык кызмат буйрубай калды? Кызмат чечилер күнү Чолпонбек Абыкеев сунушталып кеттиби? Эмне үчүн мамлекеттик катчы сизге буйрубай калды деген суроонун өзү нонсенс. Анткени
мен былтыр кышта эле Конституциялык кеңешменин мүчөсү катары ушул кызматты киргизүү боюнча демилге менен чыккан. Белдүү окумуштуулар мени колдошуп пленардык жыйында сунуш беришкен. Өтө оор абалда бул кызматты Конституцияга киргизгенбиз. Көптөр каршы чыгышкан. Эгер мен ал кызматтын кереги жөнүндө какшап айтып отуруп көтөрбөсөм, деги эле эч кимдин оюна дагы келмек эмес. Бүгүнкүдөй талаш дагы болбойт болчу. Мен бир гана максатты көздөгөм. Азыркы ырайымсыз аламдаштыруу учурунда кыргыздын өзүнүн салт санаасы, үрп адаты, каада салты гана сактап калат болчу. Биз ушул багытта күрөшүшүбүз керек эле. Эми болор болду. Мага насип эмес экен. Бир гана арманым президент мени чакырып туруп, бул кызмат боюнча өзүнүн кадрдык ою бар экенин эле айтып койгондо, мен толеранттуу адам катары макул болуп эле тынчып калмакмын. Бирок ажо мен такыр кабыл албай койбоду. Болгон эле ушул. Калганы менин пендечилик биротоло ишенип алып, эмоциям жана кээ бир сенсация аңдыган журналисттердин эле фантазиялары. Сизге иниңизге, жубайыңызга, уулуңузга тымыздын куугунтук башталганын айткан элеңиз. Бирок иниңиз агам эмнени айтып жатканын түшүнгөн жокмун, баарыбыз эле иштеп жатабыз деди го. Ооба, бул сөзүмө мен өзүм гана жооп берем. Инимди баары бир губернаторлуктан кетиришти. Мен андан кечирим сурайм. Калпыз иш кылбасам дагы айгак болуп койдум окшойт. Бирок иним күчтүү адам, азыркы кызматында деле өзүн көрсөтө алат. Эми мындан аркы кадамдарыңыз кандай болот? Эмгегимди, тарткан азабымды эске алышкан жок деп капаланып отура бересизби же мамлекетти көтөрүүгө салым кошосузбу? Мамлекеттин өнүгүүсүнө жан дилим менен салым кошуп келгем жана кошо берем. Сизге неге кызмат беришкен жок? Коркуп жатышат. Мен өзүм дагы жебейм, тигилерге дагы жедирбейм. Негизги себеп ушул. Тилекке каршы президентти куурчаган шалтыруктар менен шүдөңгүттөр бийликти толук ээлеп алышты. Мамкатчыга мени жакындатпай коюшкандыктардын негизги эле себеби ушул. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Талатбек Масадыков вице-президент боло алабы? Коопсуздук кеңешинин төрага орун басары болуп дайындалган Талатбек Масадыков мырзанын келишин элдин баары эле жылуу кабыл алды. Бул агабыз көптү көргөн эл аралык чөйрөдө чоң тажрыйба топтогону үчүн. Эми ошол билимин кыргыздын кызматына пайдаланса баарыбыз сүйүнөбүз. Тилекке каршы аны ийгиликке жетерине күмөн көп. Кыргыздын генералитети азыркы кезде эч ким тоготпой тургандай. Масадыков мырза тез эле шайып, адаттагыдай адаттанып, ак үйдүн эшигин тарс жаап кетип калабы деп көпчүлүк Деги кайсы бир билермандар ал мырзаны вице-президент даражасына чыгарып, бул киши орустардын ишенген адамы, жакында бардыгын көрсөтөт, тартип орнотот деп да үмүттөнүшүүдө. Эмнеси болсо дагы Талатбек Масадыков мырзага ийгилик каалайбыз. Президенттин тегерегинде таза жана компетенттүү инсандар өтө эле аз, жардамга муктаж. Булак Арбакейчи. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Текебаев Анжелика Кайратова менен эксклюзив маек курду. Кечээ жогорку кеңеште тояштарды чектөө боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Текебаев маектин жүрүшүндө бул мыйзамдын карапайым калк үчүн терс жактарына токтолгон жеринен үзүндө берилди. Маектин толук версиясын жакында Анжелика Кайратованын Instagram баракчасынан жана YouTube каналынан көрө аласыздар. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Анжелика Кайратованын автордук көзүрмө теле долбоорунун алгачкы коногу болду. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Лейликти аялын сабаган киши анын жансыз денесин дарыядан тапты. Лейлик райондук соту жаза кодексинин 136-беренесинин 1-бөлүмү өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү менен айыпталган Бекмуроттун аты өзгөртүлдү жазык ишин карап өкүм чыгарды. Айыпталуучу 1970-жылы Баткен облусунун Лейлик районунда туулган. Билим орто 6 баланын атасы. Мурда соттолгон эмес, убактылуу эч жерде иштебейт. Тергөөнүн маалыматтары боюнча Бекмурот ушул жылдын 9-июнунда болжол менен саат 14:00 чамасында Лейлик районунун Кулунду айыл аймагына караштуу Ак Тоок участкасындагы мал сарайда жубайы Адиба менен урушкан. Андан кийин ал аялын ур токмок алган. Бул окуядан көп өтпөй саат 16:00 чамасында Адиба Ак Тоок участкасынын аймагынан өткөн Козу Баглан дарыясына секирген. Анын жансыз денеси Бешкент айыл аймагына караштуу Андерхам айылындагы Козу Баглан дарыясынын жай аккан жеринен табылган. Баткен райондук соттук медициналык экспертиза бюросунун 18-июнда корутундусуна ылайык маркум Адиба денесинен ден соолуктун кыска мөөнөткө бузулушуна алып келген жеңил жаракат алгандыгы аныкталган. Айыпталуучу Бекмурот сот отурумунда угузулган айып боюнча күнөөсүн жарым-жартылай мойнуна алып көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Ал тергөө учурунда берген көрсөтмөсүн колдоорун билдирип, маркумду мыйзамдуу өкүлүнөн кечирим сурады. Ошондой эле аялы Адиба менен ошол күнү урушканын, бардык үй бүлөдө пикир келишпестиктер болорун, 2 жашы жетелек баланын атасы экенин айтып, камакка байланышпаган жеңил жаза берүүнү суранды. Жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлү
өлкөлүү маркум Адибанын апасы болорун билдирип төмөнкүдөй көрсөтмө берди. Кызы Адиба менен 9-июнда телефон аркылуу сүйлөшкөн. Ага чейин 3 күн мурда кызы кабар алып кеткен. Мыйзамдуу өкүл белгилегенде кызы менен күйөө баласы жакшы мамиледе болуп, эки баланы тарбиялап келген. 9-июнь күнү Адиба суу алууга дарыяга барып агып кеткен. Ага апасы буга чейин бир нече жолу суудан этият болуу керектигин айтып келген. Мыйзамдуу өкүлдүн айтымында бул окуяга чейин кызы сууга барган учурда өлгөн атамдын үнүн угам, ал мени чакырып жатат деп айтып келген. Адиба 7 жашында керебеттен кулап башынан жаракат алып дарыланган болчу. Бирок кийинчерээк ал оору менен кайрадан жабыркап келген. Маркумдун апасы соттун азыркы учурда айыпталуучуга карата материалдык жана моралдык доосу жок экенин айтып, камакка байланышпаган жаза дайындоону суранды. Бекмурод жаза кодексинин 136-беренесинин 1-бөлүмү өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү менен күнөөлүү деп табылып 4 жылга эркиндигинен ажыратылды. Жаза кодексинин 83-беренесин пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазадан бошотуу негизинде 2 жыл 6 айга пробациялык көзөмөл колдонулуп, эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазадан бошотулду. Булак турмуш кейжи.